Урматтуу мекендештер, биз азыр Меккедебиз. Комнатанын абалын көрсөк болобу? Мейли. Жок дегенде. Болот. Реклама кылганда ушундай эле айтылганбы? Шарт ушундай болот. Реклама кылганда экөөмүндай дал келдиби? Катачылык эми бир нерсени айтыш керек. Айтыш керек. Ата кача турган эч нерсе жок, насобиз биринчи Алланын алдында. Мындай экен да, эгер мага калса автобуста келген өзү жакшы. Ал 6 саат, 7 саатта жетебиз деп коет. Сабак угуп барабыз муу болуп, барганча түгөнүп калат, калбай калат. Эл ошону айтса, мисалы мага айта албай сага айтса, ошол кемчилиги оңолсо, демек биз өнүгөбүз деген сөз да. Ооба. Катасын бетин айтып, дагы бир жогорак көтөрүш керек да. Жана 9% боюнча билесиз билбейсизби? 9 боюнча билем, анан элдин баары билет да. Билет. Ким билет элдин баары дегенде? Мисалы, биз менен келген адамдар билбейт экен. Мен элге эмесин баарын эле айтып коеюн, мен Кыргызстан баары эле көрөбүз, баардыгы эле билет. Келишимде Мединада канча күн болосуңар деди эле? 3 күнбү? Так аткарылдыбы? Канча пайыз муфтиятка кетет? Ушул күнгө чейин болжол менен канча акча төктүңүз? Бир айда кыша 70 миң, 65 миң доллар чыккан да. Азыр эконом класстагы эконом тарифтин тамагын көрөбүз. Убагында курсактоо. Кайгы жокпу? Кайгы жок сиздер. Жакшы. Кандай сонун керемет? Кыргыздын жатаканасы Меккеде. Настолько мыйзамдуу, шариатта кандай болду, ошол маселенин баардыгын Жооп бересиз деби? муфтияттан өзүң сурап алсаң жакшы болот иншалла. Бизге ошол акчалар кошулуп отуруп, кымбатыраак болуп кетсе керек деп ойлойбуз. Бул $100 негизи бизге зыян алып келип атабы же пайда алып келип атабы? Ошону бир тактап коюш керек экен. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Акыркы убакта эмне себептен биздин кыргыз мекендештерибиз Өзбекстан, Казакстан аркылуу умрага кетип жатышат? Ушул суроо жана ошондой эле биз ар бир умрага барган жаран $100 эмнеге беребиз? Аны менен катар бул умра компанияларды тандоодо кантип жаңылып калбашыбыз керек? Келишимди кандай түзөбүз? Эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Ошол тууралуу силерге чагылдырып беребиз. Андан соң азыркы учурдагы Медина шаарына бараткандагы жол кире маселеси жана автобус менен барган ыңгайлуубу же поезд мененби? Ушул суроолорго ушул чыгарылыштан силерге жооп алганга аракет кылдык. Эми айта турчу нерсе, бизге катталганды унутпаңыздар, анткени сиздердин катталууңуздар, ой пикириңиздер бизге бир чоң дем күч болот. Баарыңыздарга жагымдуу ой баалайбыз. Урматтуу мекендештер, биз азыр Меккедебиз. Умра компаниялардын бири Замзам умра компаниясына келдик. Эс менен байланышып, бул жакта азыр зыяратчылар менен жолугалы. Кандай абалда, кандай шартта Альдия Эмар Альдияфа отелисине келдик. Али шейх, ассаламу алейкум. Жакшыбы? Жакшы. Эсиңиз жакшыбы? Аман эсен. Ислам шейх. Жакшы. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Алымбек, жакшыбы? Сизди көрүп жүрөбүз. Алла разы болсун. Компаниясынан. Анан көрүүчүлөр менен чогуу таанышалы. Аты жөнүңүз, кызматыңыз? Мен атым Али. Ошо Умра Замзам компаниясынын негиздечиси. Канча жыл болду иштегенсизге? 6 жыл болуп калды. 6 жылдын жүзү. Азыр канча адамыңыздар бар? Зыяратчылар, кыргыздар жалпы. Азыр бул жерде бир 150 киши бар. 150 киши. Баарын биригип туруп, Эки жамаат. Бизди көтөргөн маселелерди көрүп атсаңыз керек. Көрүп атабыз. Ошон үчүн коркуп атам го. Эмне болуп кетет депчи. Негизи сиздерде кандай шарт? Кандай тарифте сатасыздар? Негизи Умра Замзамда көбүнчө стандарт. Стандарт деген бул эми эконом да мындай. Экономдон жакшы. Жакшыраак. Экономдон жакшы. Негизи сен аланаста таза иштесек ошол го, анан жата стандарт. Көбүнчө стандарт менен иштейбиз биз. Кээде эле комфорт болуп калат. Анан эконом жок. Эконом жок. Бир нерсени сурагым келип атат. Эмне себептен 14 күн? 14 күндө авиалиния түзөт ошондойчу. 14 самолет бир учканда 14 күндө айланып турат да. Аны 10 күндүк кыскартыш кыйын. Ал үчүн самолеттерди азайтыш кыйын, ошондой. Демек сиздер түзбөйсүздөр 14 күн. Түшүнүктүү. Эми азыркы учурда мисалы стандарт болуп кетпейсизби? Стандарттын абалын көрө элекпиз да. Кандай шарт болот? Мындай көрсөтүп кирип көрсөк болот. Бул отель менен бир 3 жылдан бери иштешебиз. 3 жылдан бери. Анан бул негизи отель 4 жылдыздуу.
комфортко жакын. Аха. Кирип көрөбүз буюрса. Көрөлү ошондой. Анан уруксат болсо зыяратчыларыңыздар менен сүйлөшөлү. Эми Кыргызстандан келипсиз, каалагандай. Мындай болгондой, болгондой, ооба. Эгер жаман болсо, ал биз үчүн жакшы. Мына көз алды суралайын да, тартмай жок. Тарынмай жок. Тармай жок, болду. Карыздан деле сен тартасың го дейм. Билип эле турат да. Ажыбаштын комнатасы болчу. Ажыбаш бар экенби? Жок. Келлек дейт. Келлек болсо, мындай кирип комнатанын абалын көрсөк болобу? Мейли. Жок деген да. Болот. Мисалы биз Аял барсак, киши жок ичинде. аял киши жок экен. Ассаламу алейкум, уруксатпы? Ассаламу алейкум. Абалын бир көрүп коелу деп. Жакшы элеби? Шарттар. Кыйынчылык жокпу? Жакшы. Бул жакта 4 кишилик экен, 5 кишилик экен. 5 кишилик өтө жакын эмес, аралыктары экен. Ооба. Шарт жакшы. Эми баягы арыздангандар кандай отелдерге арызданып атышат? Эконом. Экономго, э? Ал мындан дагы сапаты начар. Эми ал начар болот да, ал начар болчундугунда. Эконом. Холодильник бар экен. Негизи ал акчасына жараша болот го. Канча акча берген унутуп коет да, анан даттанат го дейм. Тефаль бар, холодильник бар, тамак аш жакшы, автобус 24 саат иштейт, Дааратканасы, душ бардыгы бар экен. Жакшы, шейх. Сиз канча сатып алдыңыз бир билетти? 1300 төлөп бардым. 1300. Тамак аш менен. Тамак аш менен жалпы, Реклама кылганда ушундай эле айтылганбы? Шарт ушундай болот. Реклама кылганда экөөмүндай дал келдиби? Ооба, дал келди рекламада. Экөө тең дал келди, мындай окшошпой калган жок. Канча жолу келдиңиз умрага? Биринчи жолу келет. Биринчи жолу. Ооба, Аллах разы болсун ушу жигиттерге. Сабактар кандай болуп атат? Сабактар жакшы болуп атат. Бүт баары жакшы ойдогудай эле. Шарттар аткарылып атат, бүт. Аткарылат. Даже мен ойлогондон да жакшы болду окшойт, мынчалык ойлогон эмесмин да. Жакшы. Ушул баардык жакка алып барып, баардык Мединада болдук, баардык жактарда айткан тияктан убадаларынан даже ашыгыраагын кылып деп ойлойм. Жакшы. Умараңыз кабыл кылсын. Алла разы болсун. Жакшы, эми бүт баардык ушундай эмне да? Бардык эле окшошпу? Окшош. Бардык окшош. Айтор ушундай. Эң көп 5 адам жатат окшойт. 5тик, 4түк, 3түк да аралаш. Мисалы мындай маселе болот. Кээ бирлер үй бүлө менен жатат элем дегендер бул жакка келгенден кийин үй бүлөсү мындай ажырашып башка аялдар жеркидер жатат. Анан Сиздерде кандай болот? Ушундай маселе Кыргызстандан бизге кайрылат. Бул жака өзүнчө комнатага кичине доплата болуп калат. Мисалы аялы менен күйөөсү жатса, 2 кровать бош калып калат да. Биз акчаны 4кө бөлөбүз да. Бир комнатанын акчасын, анан 2 кишинин акчасын төлөп коет дагы. Өзүнчө комнатага кирип кетет. 4 кровать болот. Ошол бул жакта Саудовская Аравияда эме жок да. Өзүнчө стандарттарда өзүнчө чоң диван жок да. 4төн болот, же 3төн, же 2төн. Бири-бирден эле жатышат демек, Түшүнүктүү. Бир апалар деле барбы? Бар эми. Апалар негизи бүгүн мындай бир сабак болобу, чогуласыздар, эмне кыласыздар? Бүгүн чогулуш болот бирок бизде. Каякта? Тамактанганы барабыз да. Сый тамак бар болчу. Сый тамак. Эгер ал жака барсаңыз, бардыгын кармайсыздар да. Эми жакшы адам тамак түсүнө чыгат деп, чото жакшы адам окшойм деп ойлоп койдум да. Меккеге жаман адам келбейт го деп ойлойм мен делечи. Жакшы анда. Ана чогуу барабыз менен. Чогуу барсак сонун болот. Ошолор жерде эми Меккеде алданган болбойт го. Ачык сүйлөшөлү апалар менен аталар. Барып бардык ошол жерде болсо. Сый тамакка келдик. Келсек, кечеки бизди алып барам деген Нурислам мырза бул жакта экен. Ассаламу алейкум, келбейсизби? Келиңиз. Тагдырды карабайсызбы? Сый тамакка жүрүңүздөр деп Замзам бияка алып келди да. Элдер менен жолтура келсек сизге жолугуп калып атпайсызбы? Кече убакыт болбой калды эле. Бүгүн мына 2 коюнду бир атып дегендей, сизге дагы Замзамга да келип атабыз. Бүгүнкү күндү насип болду. Ооба. Көз ушул жер турбайбы? Ооба, ушул жер. Азыр бул жакта адамдар жүрүшөт, бул жакты көрүп чыгалыбы? Мейли, жүрүңүз. Бул өзү атым эле? Истраха деп коет. Истраха. Эз алуучу, чай ичүүчү жайда. Мисалы, Келиңиз. бисмилла. Бул жак атайын бөлүнгөн өзүнчө. Мисалы үчүн эркектер бир аз эртерээк келгенде эркектерди бул жака киргизебиз да. Эме сууга түшүп, бес алып кетчү турбайбы? Ооба, сууга түшүп, без алышып. Эртерээк келгендер күн ысыкта эркектер бул жака сууга түшүшөт да. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуh. Кайфа хал? كيف حالك؟ زين. جاكشة؟ Жакшы. Мен айна анта? وشطن 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 Really? من أين؟ من السودان السودان. السودان نعم كم عمرك؟ عمري 33 30.
Uç. 3-3. Шалайсыз. Ya, ajal. Машалла, машалла. Мавларай. Қалпақ жақсы екен. Жақсы. Жақсы. Ол кім ошондо? Кайсы Оштук байкебиз бе? Оштук байкебиз бул өзү негизи суудандык. Бул жакта биз 1-2 жылдан бери биз менен жүрөт. Бул жакта жардам берип иштеп. Алла разы болсун. Кичине кыргызчаны үйрөнүп атат бул да. Жақсы. Ошондой кыскасы могул жер, Бул жак ичкерик комнаталар дагы бар. Азыр жанында эмнелер бар? Бул киребиңиздер. Азыр аренда алам дегендер көрүшүп аткан экен. көрүп атышат да. Мындай отуруп эс ала турган, анан бир аз карыраак улуу аталарыбыз, апарабыз келгенде жерге отура албай тургандарга атайын мындай столдорду даярдап койгонбуз да. Кухнясы бар экен, ашканасы. Бул жак кичи намазкана. Намазканасы менен. Сон турбай. Бул жакта да өзүнчө комнаталар бар, ысыкка келгенде. Канча комната бар мындай? Бул жерде жалпы 3 комната бар. Ысыкта мисал үчүн эртерээк келгендер, аялдар бул жакка өзүнчө отурушат. Анан основной бизге негизи шамда кечки келишет да, ушундай салкын. Анан көбү эле эшикке отурабыз дейт. Бул жакка салабыз да. Обедте келгендерге ичке салабыз. Тамактар даяр турбайбы азыр, Тамак дем шамда. Шам окугандан кийин салат, дастархандар даяр. Намазына берди окуп алышат. Намазды бул жакта чоң группа менен окуп алышат. Угул атабы, аталар, апалар, кандайсыздар? Колоннада эле жок жака. Жаксыздарбы? Умураңыздар кабыл болсун. Бул жакка дагы баягы Кудай Таалам өзү жакшы көргөн инсандар чакырат экен. Кудай Таалам чакырган экен, келип калдык. Ага чейин бир аз маселе көтөрүп атканбыз. Ар кандай учурлар болуп атат бул жакта. Ар бир компанияга жолугуп, көрүп, эми биздин маселе биздин кыргыз ишкерлерге баягы бутунан тартуу эмес, тескерисинче катасын бетин айтып, дагы бир жогорак көтөрүш керек да. Агарына учур болуп атат. Анан жалгыз эле бул замзам эмес, башка компаниялар кыдырып жүрөбүз. Буга чейин анча-мынча адамдар, анча-мынча компания өз күнөөсүн мойнуна алып, буюрса жакшы болобуз деп өздөрүнүн сөзүн беришти. Анан биз элдер менен жолугуп кетип калгандан кийин ушундай жерде айтылбайт дагы, анан мага жазышат. Мындай болуп атат, тигиндей болуп атат. Ошондуктан азыр Меккеде жүрөбүз, ыйык жерде. Калп айтканга болбойт. Болгондой эле. Али мырза мына өзү турат. Мен капа болбойм. Капа болбойсуз. Бул Эгерде бизде кемчилик кетип атсачы, Мунарбек, эгерде бизде кемчилик кетип атса, эл ошону айтса, мисалы мага айта албай сага айтса, ошол кемчилигибиз оңолсо, демек биз өнүгөбүз деген сөз да. ооба. Мына ушул туура түшүнүк да. Бул ката кемчилик, биз инсанбыз да, булар деле инсан, ката кемчилик кетирет. Ошол нерсени мындай айтып койсоңуздар, Али байке туура кабыл алып туруп, ошону жакшыртканга жардам берет. Түшүнүңүздөр. Эми канча күн балдасыз бул группага? Бул группа жарымы эртең кечинде кайтат. Калганы 20. Кайсы группага эртең кетет мына мисалы? Сиздерби? Зыярат кандай болду? Өтө жакшы менин жеке пикиримде. Мен ажы башы катары биз жамаатыбыздан сураңыз. Кана аксакалдар. Ким ата? Кандай болду сизге? Жакшы болду. Жакшы болду. Катачылык кенткен жок, эч катачылык эми бир нерсени айтыш керек. Айтыш керек, Ошол Мадинада аялдарга Равзага кире албайбыз. Мадинада азыраак болдук да ошол эле. Азыраак. Тиякта сүйлөшүлгөндө Мадинада канча күн болосуң деди эле. Анда 4 күн болобуз дейт. 4 күн. Канча күн болдуңуздар? Анда 2 күн болдук. Туурабы жамаат? Түшүнүктүү. Айлы байке келиңиз сен ушул жерден. Негизи келишим боюнча Мадинада канча 4 күн дедиңизби? 4 күн болуш керек. Биз 2 күн болуп калдык дейт. Мадинада келишим боюнча 3 күн болот. Негизи. 2 түн 3 күн. Анан флайнас менен учуп келгенде 1 түн жолдо эле өтүп кетет. Булар Жиддага конуп калат да кечиндечи, ошол түн уже мисалы мындай да, Саудовская Аравияда гостиница пешимден кийин берилет. Бул инсандар пешимден аяктан учканда биз гостиницабыз уже эсептелип башталат. Эгер ал күн биз гостиница албасак, булар түн жарымда келгенде гостиница жок, булар көчөдө калып калат да. Ошон үчүн гостиница алдын ала алынып, алдан эсептелген себептен ошол нерсе бул атага жетпей калган окшойт да. Атага жетпей калган. Эми мына ушул маселе да. Келишим түзүп атканда ушул нерселерди жеткирип коюш керек экен. Анткени тура эмес ойлоп калат. Эгерде бул ата биздин офиске келгенде биз толук жетпей, мен атаны офистен көргөн жокмун да. Биздин офиске келдиңиз беле ата? Биздин офиске келдиңиз беле? Умра Замзам офисине. Бишкектеби? Киши мен аркылуу. Сиз аркылуу офиске келбеген себептен кабар жетпей калган окшойт андачы. Сиздердечи могул жамаат? Баары жакшы ата, сиздерден сурайм. Апалар кандайсыздар, жакшысыздарбы? Сиздерде кандай, жакшыбы? Эртең кайра мага жазбайсыздарбы анан? Просто айта албай койдум элдин көзүнчө деп.
Андай жок. Жакшы, умураңыздар кабыл болсун. Оорубаңыздар, бар болуңуздар, а? Негизи мончо адам бар акчасы бир эле да. Бир эле акча бир. Комфорт бир эле стандарт менен келишкен. Ошо бир адамдан муфтиятка канча акча бөлүнөт? Муфтиятка бөлүнгөн акча 9%. Сиздерде да барбы 9%? Ошондо болжол менен канча айланып калат? Эсептеп көрдүңүзбү? Ооба. $100, $110 чейин, кеде $90 ошонун тегерегинде төгүп турабыз. Бул кандай эсептелинет? Айына төлөштөрбү же? Ар бир учкан кишиден. Жок, ал дароо кетеби? Ар бир киши учту, ошондон биз $100 бересиздер. 9%, канча болсо 9%. Ушуга чейин канча киши учурдуңуз? Азыркы учурга чейин мен Болжол менен эле. болжол менен 300-500 учту болуш керек. 500 киши. Ар биринен ошондой акча алынды. Мындай мисалы муфтиятка канча акча бердим деп эсептейсизби, эсептебейсизби? Муфтиятка канча акча бердим деп. Ооба, канча 9%-ын эсептейсизби? Кийин сиздерге мындай керек болбойбу? Мен сизге ушундай Жок, алго бизде эсепте бар, бирок пока өткөндө эсептеп көрдүм эле. Азыр точно эсимде жок. Эсептеп көргөнсүз. Мисалы азыр бир ресттен мисалы 83 болса, 9% ошол учкандан бир күн эрте төгүп коебуз да. Бир күн эрте керек болсо. Мисалы арган учур болуп атат деп атпайсызбы? Өзүңүз айттыңыз жаначы. Ошондо муфтияттан көзөмөлдөгөн бирөөбү бул жакта көчөдө калып кетип атып, кандай жардам болуп атат сиздерге муфтият тараптан? Мисалы сиз үчүн, Замзам үчүн эмне жардам бере алат? Же эмне жардам берди? Муфтияттан азыркы биздин келишим түзүлгөндөн бери эч кандай бизге жардам боло элек пока. Бизге эч кандай жардам боло элек. Мындай келишимде эмне бар жардам катары? Келишимде муфтият мындай кылып берет же тиңдей кылып берет деген нерсе барбы? бир нерсе кылып беребиз деп деле айтышкан жок. Келишим кандай келишим ал? Ал келишимди ал жерде 5-6 бараган окуп чыгыш керек экен. Окуп чыгыш керек, өткөндөгү бул иш-чара жанакы Наманганда калып кеткенден башталып атпайбы? Анан ал учурда ал кимдин күнөөсү болду, ким аны изилдеп атпайсыңарбы силерчи? Биктепчи. Билбейбиз. Жок, балким бир адамга страховкаңыздар барбы же булар муфтият ушунча акча алып атканын же ошол нерселерди камсыздап карап көзөмөлдөш керекпи деген эле суроо. Сиздерге ушундай жактан жардам берип атабы? Жок, мындай бизге бир кыйынчылык келгенде компанияга кээде билеттен күйүп калабыз, штраф төлөп калабыз. Кээде гостиницадан самолет учайын деп погодага байланыштуу самолет учпай калат. Бирок гостиницага никак төлөйбүз биз. Кишилер кирбесе дагы төлөп, кайра дагы төлөп, кишилер кечикпесе дагы киргизебиз да. Андай учурларда муфтияттан эч ким келип алар менен бир сүйлөшүп жүргүзүп чалабы? Жок дегенде эмне болуп атасыңар деп? Муфтияттан чалат, акчаны төгүп койдуңарбы деп. Ушинтип намаз окуп албы? Урматтуу көрүүчүлөр, биздин зыяратыбыздагы иш сапарыбыздагы уланууда азыркы учурда биз Таш парк отелине келдик. Бул жакта өзүңөр билгендей Hyatt Travel деген умра компания бар. Бул жакта бизди тосуп турган киши да күтүп калды. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Абдыкадыр аке, жакшысызбы? Эсиңиз жакшыбы? Эми сизди көпчүлүк Фазена деп билет. Фазена дей жагат мага ошо. Ошол эле сөзбү? Ошол жагат. Өзү Абдыкадыр эгер кызыгып аткандар болсо. Өзүңүздүн атыңыз Абдыкадыр. Өзүм Абдыкадыр. Жакшы. Туруңуз. Бул кандай отель? Канча жылдыздуу? Жылдызыны точно билбейм. Бирок биздин Hyatt Travel'дан келгендерден комфорттор ушул жака жайгашат. Комфорттор ушул жака. Бизде негизи эконом бар. Эконом пакет. Эконом пакет. Ооба. Кийин стандарт. Стандарт. Кийин комфорт. Комфорт. Айырмасы эмнеде десеңиз, эң маанилүү нерсе бул гостиницада. Жатакана шарт. Гостиницада, анан кийин Жиддадан Мадинага же Мадинадан Маккага келгенде скоростной поезд колдонуп калат. Бул комфортто колдонулат. Комфорттордо, ооба. Стандарт менен экономдо жок. Скоростной поезд. Кээде скоростной болот, кээде стандарт эле автобус болушу мүмкүн да. Бирок гостиницасы дагы жакырак, дагы жакшыраак болушу мүмкүн. Мындай сизге бир нерсе айтайынчы. Канча скоростной поезд канча турат өзү? Мен жооп берем. Билбейсиз. Бирок мындай экен да, эгер мага калса автобуста келген өзү жакшы. Себеп? Мен бир отурасың, сүйлөп, даават кылып кете бересиң да. 2 саат менен келип кал деген менен баары бир ал жака алып барат, отургузат, кайра түшөт, кайра станцияга түшөт, кайра станциядан кайра алып келиш керек. Автобус отелден чыгып, кайра отелге келет да. Эми бул сиздин айтканыңыз жаштарга жакшы. Ооба. Мисалы ата-апаларыбыз бар да чоң улуу. Алар кыйналып калбайбы деген ой. Бир жагынан болушта туура. Эгерде мындай бир сунуш айтайын деп аткам ушу умра компанияларгачы. Эконом болсун, стандарт болсун, скоростной коюп туруп эле
жана баасынын үстүнө скоростнойдун акчасын коюшуп коюп туруп эле. ошол менен каттаса. Вообще кылса болот. Бирок мындай да, автобус бул уже уюштурулган нерсе болот да. Поезд И так бар дегенде да, эгер албасаңыз ушул по-любому акчасы төлөнө берет, сиз аны колдонбойсузбу тура берет да. Эгер ооба дополнительно төлөнүп, давайте жакшы комфортураак кылабыз десе, анда барган жакшы. Биз азыр комфортко келдик, э? Бул комфорт. Комфорт. Мына сиздер турган локко бир комфорт, мына бир комфорт и дагы бир комфорт. Эми жак мындай творческий порядок. Творческий порядок биз түнү менен иштейбиз да бул жакта. 3 адамдык экен, э? Бул 3 адамдык. Анан дагы мындай нерсе бар. Умурага келип атканда түшүнбөсүздөр ушундай болот да. Дополнительно мисалы үй бүлө менен келгендер, же мисалы ата-энем отдельный болсун дегендер, алар доплата төлөш керек. Төлөбөсө, мисалы биз азыр башка кишилер менен кошулуп жатмакпыз да, же бизге бирөө кошулмак. Же болсо апам менен келсем, мен апам 4 аял менен, биз башка 2 эркек менен калышыбыз керек болчу да. Ошондой учурда доплата бересиз. Мисалы $100 болушу мүмкүн, же $150. Анан сизди отдельно кылып бериши мүмкүн. Мындай учурлар бизге кайрылгандардын айтышы боюнча, биз Умра компания менен келишим түзүп атканда, үй бүлөм менен болосуң ого деп жөнөтүшөт. Келгенден бизди бөлүп салды дегендерчи. Алар кандай болуп калат? Эгер доплата төлөгөн болсо, мисалы биз отдельно болобузбу? Ооба, фирма сүйлөшөт да, всё, бизди доплата менен отдельно дейт. Доплата берет да. Эгер келген ушул болбой калса, анда же акчаны кайра бериш керек, же уштуруп бериш керек болот. Эгер доплата берген болсо, просто кээде болуп калышы мүмкүн. Жакшы мындай акция эмне деп коет эле, автода иштеш үчүн всё кылып беребиз деп коюшу мүмкүн, бул жакта иштеп калышы мүмкүн. Анткени адамдар кээде бияка ыйык жер деп турупчу, ошо бир сиз өткөн айтып атпайсызбы? Ыйык жер менен алдап коюшу мүмкүн да. Биз сонун жерде турабыз, нааразы болор белгиле десе, хорошо деп жерде жатып кетпеш керек да. Туура эле колдонуп. Просто доплата төлөсө, отдельно кылып берилет. Мисалы биз чалып атканда бизде айтканбыз да, давайте Мединада хорошо, акча кымбат болбосун, бияктан. Могу сырттан сон көрүнүп экен мындай, э? Она харам, мына. Мына харам. Мына сон көрүнүп экен бул мындай. жактан да. Эми мындай да, метрлепчи, бизде эсептеп калбады, 50 метр, 80 метр. Мен өзүм түшүп эсептейм, ушу барды көрүп атканда айтам, андай түшүн жок, 50 метр, интерконтиненталде 50 метр десе болот да. Ал бир күнү $2000 турат да. Ошол 50 метр менен харамга кирет да. Кээде ушундай отелдер чыгып калат, 50 метр десе мен жашаган адаммын да. Метрин айтпаш керек экен. Сиздер жарнама кылганда, мисалы отелден кабага чейин мынча убакытта айтасыздарбы, айтпайсыздарбы? Мен пока айта элекмин, мен ошону көрүп туруп айтыш керек. Айтыш керек. Айтыш керек. Hyatt Travel'ды өздөрү айтчы, айтышпайбы? Эми прям Hyatt Travel'дын өзүнүн балдары бар. Баракчалары. Көрсөтүп, айтып бере тургандар бар. Эми азыр кайсыл отелдикин көрсөтүлдү. Мисалы 10 мүнөттө жетебиз дегендер бар. Бар. Булар эмнеге орусча айтканда расчет алып айтып атат? На себя или на бабушку, которые еле ходят. Ошого. Ал эки башка түшүнүктөр. Мисалы мен азыр эмнеден может 15 мүнөттө керегинде жетип барышы мүмкүн да. Бирок жаш чоң адам 15 мүнөттө жетпейт да. Ал биздин жашка расчет албаш керек нерсебиз. Ошон үчүн мындай экен да. Эң маанилүү нерсе бул жерде адамдар 5 убакыт намазга чыга турган отель жок да өзү, биздикилер кыла турган. Пешинге, багымдатка барып кел деген нерсе жок. Мисалы асырга барып келгиче уже шам болуп калат. Эми биздикилер эң көп өзү мындай экен да. Бир кыргыз бир отельге түштү, бир компания, калган баары ушул жерге түшө берет да уже. Азыр эмне эми жаңы ачылды да мына жер. Жаңы биздикилер келип баштайт ушул жерге. Сиз ажыбакчы. Иштеңиз жакшы. Канча убакыт болду ажыбакчы болуп жүргөнүзгө? Мен ажыбакчы болгонго быйыл 3-чү жыл болуп атат го иншалла. 3-чү жыл. Дал ушул Hyatt менен. Hyatt менен иштешип атабыз. 3 жылдан бери. Канча зыяратчы бар? Азыр бул жерде 45. Айымдар, эркектер аралаш мырзалар. Алар бөлөк, эркектер бөлөк отурушат ооба негизинен. Жалпы жамааттачы. Абдукадыр ака айтат, ошо баягы компаниядан минус кетип калса мага көп чыгышат деп. Сизге да кайрылышабы? Ооба. Эмнелерди айтышат көбүнчөсү? Эми кандай десем, бизде ар түрдүү немелер бар. Мисалы үчүн пакеттерди тандаганда тур эмес тандап алыш мүмкүн. Мисалы комфорттун кандай десем, стандарттын сенасында деп комфортту ойлоп алыш мүмкүн. Эми эки бөлөк да. Анан келгенде биз мындай элестеткенбиз, андай элестеткенбиз деген жанагы тандаган адам өзү тур эмес тандап алгандан болот да. Бизде алты сураш керек, нар кылыш керек, бир суроо. Тура эмес тандап атпайбы? Бул тура эмес тандагандыгы кимдин күнөөсү? Мына
түшүндүрүштөр жакшы болуш керек Мындай деп нерсе бар турат экен да, мен байча байкадым. Бирөө жазды, биз комфорт дейт да. Анан өзүңүз алдыңызбы десем, жок, кызым белек кылган дейт да. Ошондой. Ошондо кыз алган. Мисалы атасына буюрса ата сонун барып келесиз, буюрса мындай. Эми комфорт десе бизде пакетин билбейт, эми Кудай буюрса комфортный алып келесиңер деген болсоңуз, эми комфорт пакет деген болушу мүмкүн. Көп адамдар бала салат же ини салат же тууган алат. Болду беле берет, анан алгандай болот. Демек бизде комфорт кылып жөнөттү эле, келсе экономия чыгып калат Ошондой деген. Да берсе ошол нерсе болушу мүмкүн. Акен Көбүнчө ошол сертификаттуу нерселерден. Сертификаттан. Бир ошол, экинчиси өзү мурда башчылар группа ачып, келерден мурда уже сабак өтүп баштайт да. Программасын айтып. Мындай кылат, эрден кылат, кийим алгыла, аз медине суук дейби. Ошол ичинде уже түшүнөт да. Буюрса биздики стандарт пакет баары эле билет да. Албетте адамдарга ойдо келип туруп стандарт мисалы буюрса айтып атпаймынбы, жакшы болуп келесиздер, жакын экен дейт да. Берип аткан адам прям комфорт мындай 2 мал тамагы муну дейт, мына силерге сертификат, WhatsApp группага кошуп коет болду. Сіздерге кабар алып зиярат кылган келдик атайын. Орнаңыздар жакшыбы? Жакшы. Биз ыйык жердебиз. Анан ушул Хаят Travel'дын бир кемчиликтери болсо бетке айтып, ошол нерсени түздөп, сиздерден кийинки келе тургандарга жакшы шарт болсун, ушундай болбосун деген максатта келип атабыз да. Жакшы. Эми айтып койгоңуздар жакшы. Ошол нерсени оңдошот да булар. Бул жакта өздөрү элчиликтери турат бул жерде. Жатакана жакшы эле экенби? Жакшы. Жакшыбы? Шарттар жакшы. Ысык суу, муздак суу чыгат. Душ иштейт, туалет иштейт. Сонун бардыгы. Ошондой болсо эле жакшы. Биз кубанычтабыз. Кийинки келгендер ушундай шартта жашасын десеңиздер, ырасыздар ошол нерсеге. Мындан ашык болбойт. Мындан ашык болбойт. Келишимде Мединада канча күн болосуңар деди эле? 3 күнбү? Так аткарылдыбы? Түшүнүктүү. Эгерде түшүнбөй аткан нерсеңиздер болсо айтып алыңыздар. Бу жерде түшүндүрүп берсе. Катасын болсо катасыңыз мойнуңузга алып, мындай оңдоого аракет кылабыз, Азыр эконом класстагы эконом тарифтин тамагын көрөбүз. Кандай Мясо есть? Эт бар эң башкысы. Бизде кыргыздар этке жакынбыз да. Мына котлет менен күрүч, бул аш салып берди. Бул жака келгенден кийин бул жагын көрөлү. Мынакей салаттардын түрлөрү бар экен. Кааласаңыз свежий салат, сави салат, чили да бар экен, аркы бетинде түрлүү салаттар менен. Эми тамагын уктук эле, ушундай деп эми жеп көрүп мындай. Ооба, жебейинче. Мына бисмилля алыңыз. Сон жакшы. Дамдуу экен. Демек өзгөндүк өзбек тоңдор иштеп атса, демек өзгөндүкүн эле басып коюп турак күрүштө. Ошондой эле. Жакшы. Мага жакты, урматтуу мекендештер. Экономдун тамагы, дамдуу, эти менен салат. Дагы башка бизге эмне керек? Азыр Мунарбек Имаров келген. Азыр сүрүштүрүп жүрөптүр, ошол кайсы компания баары 9% боюнча. Силер деле точно берип атасыңарбы? Ошону сурап атат да, анткени баардык фирмаларда уже сурап бизге келиптир. Алло, ассаламу алейкум, Таксыр. Алейкум ассалам. Жакшыбы? Десиңиз жакшыбы? Таксыр, мен ат жөнүм Мунарбек. Сиздердин бул азыркы учурда зыяратыңызды зыярат кылып келип, бүт көргөзүп кеттик элгече. Анан сурай турган нерсе, бул жакта Абдыкадыр аке билбейт экен баалар боюнча. Анан экономдун акчасы канча, стандарт канча, комфорт канча деп билели дегенбиз, айырмасын. Канчадан канча чейин? Биздики 1050дөн комфорттор 1600-1700га чейин да. Стандартчы? Стандарттар 1100, 1200, 1300 ушундай тамагы, отели, анан поезд кошуп беребиз стандарттарга деле чекейден. Акчасына жараша. Ар группаны ар кайдындай болот, ар группаныкыча. Сиздерди көзөмөлдөй турган муфтиятта адистер барбы? Муфтияттын кызматкерлери. Ооба. Эмне иштер кылып атат? Кая эмнеңиздерге жардам берет? Эмнеңиздерди көзөмөлдөп атат? Буга чейин. Ажы башчыларды көзөмөлдөп атат азыр. Полный буйругу бар, муфтиятта официальный иштеген ажы башчыларды жиберип, ушундай ошол жагын карап атат азырынча. Кандай буйрук? Муфтиятта официальный иштейт деген ажы баш имам же болбосо медреседе сабак берген. Сиздерде ушундай барбы? Түшүнүктүү. Бул эми ажы башчылардык экен. Негизи умра боюнчачы? Ооба. Зыяратчылар бар, башка толтура иш бар да. Ал жагыны пока өзүнүз Өзүңүздөр бүт. эле иштеп. Канча пайыз төлөп атасыздар муфтиятка бир адамдан? 9%. 9%. Бул жол менен бир адамдан канча доллар чыгат?
Orta esep 90, 100, 110 dollarга чейин. 120. Бул 120 бул комфортторго ошончо чыгып кетсе керек, а? Ооба. Экономдор бир 90 доллар. Бул акчаны муфтият келишим бар да сиздерде, туурабы? Туура, келишим бар. Ушул күнгө чейин болжол менен канча акча төктүңүз? Биз ноябрдыкыны эсептегенде бир 70 миң доллар, бир айдыкы 70 миң, 65 миң доллар чыккан да, ноябрь айыныкы. Ноябрдыкы, Алла разы болсун, Айтиле мырза. Чоң рахмат. Ишиңиздер ийгилик болсун. Бүт зыяратчыларды көрдүк. Жакшы экен. Отелдерди көрдүк. Рахмат сиздерге. Рахмат чоң. Урматтуу мекендештер, өткөндө биз Нурмура компаниясына Новотелге келгенбиз. Бул жакта дагы Сапат деген умра компания бар экен. Ошого жолукканы келип баратабыз. Ассалам алейкум. Жакшысыздарбы? Ассалам алейкум. Кандайсыздар? Ассалам алейкум. Жакшысыздарбы? Ажыбак сиздерби? Ооба, кандайсыз? Жакшысызбы? Несиңиз жакшыбы? Мен представитель жакта. Тосуп алып сиз. Тосуп алып жайгаштырып бүт иштерди сиз кыласыз. Трансферлерди коюп берип. Биздин аты жөнүбүз Мунарбек. Анан журналистпиз, пресс агенттен. Сиз менен көрүүчүлөр менен чогуу таанышалы. Аты жөнүңүз, бул жактагы толук кызматыңыз. Менин аты жөнүм Кадырбек уулу Эламан. Бул жакта ажылар келгенде ошо отелдерди брон кылам. Ажыларга зыяраттарын автобустарды коюп берем. Бөлмөлөргө жайгаштырам. Тамактарын, маселелерин чечип берем. Азыр канча адам бар Сапатта? Өзү 35, бирок 23 бул жакта жайгашкан. Бирөөсү болсо 45. Бирөөсү 40. Бир болжол менен 100дөн ашык экен, Азыр бул жакта кандай пакеттер бар сиздерде, мисалы? Экономбу же стандарт же комфорт менен келген? Комфорт менен келген. Булар комфорттор булар. Комфорт менен келген. Көрсөк болобу кирип? Болот. Биз азырынча комфорт пакет менен жүрүп атабыз. Эконом жана стандартта жок. Жалгыз комфорт, Ооба. Себеп? Элдин талабы ушундай болуп калды го. Бүтлөй комфорт. Мындай поезд менен кылып бериңиздер. Жакшы эме болсун дегендей условиясы менен. Эсиңиз жакшыбы? Жакшы, Аллага шүгүр. Көрүүчүлөр менен чогуу таанышалы. Аты жөнүңүз, кызматыңыз? Менин атым Усман. Фамилиям Макеев, жерлигим Талас. Жакшы. Жакшы. Турган жерим Мекке дегендей. Анан эме? Мен болсо ошо Сапат Умра фирмасыны негиздөөчүмүн. Канча убакыт болду Сапатта иштегенде? Сапат иштегенде эми толук кандуу 2 жылдан бери десек болот. Ага чейин эми башка фирмалар менен дагы иштешип жүргөнбүз. Анан өз алдынча болуп 2 жылдан бери кызматтабыз. Анан кышы бою бул жакта болом мен. Кышы бою. Ооба. Анткени келген ажы башчылар да көйгөй болуп калат, умурачылар да көйгөй болуп калат. Ар дайым жанындасыз. Ар дайым жанында биз да. Анткени Кыргызстанда туруп умура ашчы адамдар чогулуп салып берип кое турган болсо, көйгөй болуп калат болсо, умура ашчы берден чече албай калышы мүмкүн да. Же болсо адамдарда нааразычылыктар болсо, умура ашчы көмүскө да калтырып коюшу мүмкүн да. Бардыгы бизде айдан ачык. Келген адамдардын бардыгында эмне көйгөй болсо, кызматына кошо жардамдаша коюп, Кудайга шүгүр. Мындай бир өтө мактанарлык деңгээлде болбосо дагы, бирок адамдардын батасын ала турган деңгээлде кызмат кылып атабыз. Жакшы. 1400 доллардан 1500 долларга чейин дедиң сен болжол менен. 1450, 1500. Эгерде мен сизден мен бир пакет алсам 1500 долларга. Ооба. Канча пайыз муфтиятка кетет? Муфтиятка мындай, эми ушуну ачыктап айтып коеюн. Мисалы үчүн, поезд менен тамак 200 долларго, мисалы 200-250 доллар. Бул аяка кирбейт. Анткени биз бунун поезддин акчасы менен муфтияттын акчасы эмесини, тамактын акчасын элдердин өзүндө коебуз дагы, бери келгени бериле дейбиз. Эмне дегенде, бул жердин тамагы, биздин мейманкананын тамагы бир адамга 180 доллар кетет. 13 күнгө 180 доллардан 201 долларга чейин кетет да. Бааларымды сурап көрсөңүз болот. Анан поезд 80 доллардан 100 долларга чейин кетет. 53 доллар деген бар го, бул 1-2 киши алса болот. Бирок көбүнчө 80 доллар ортосу. Атак 100дөн ашып кеткөнчө болот. Мындайча айтканда не деген сөз? 280-300 доллар тамакты кетет да, мисалы үчүнчү. Биз ошону страховка алып туруп, 250 доллар страховка алып туруп, 1220-1250ден каттайбыз. 1220дан канча пайыз болуп калат бир адамда? 9%дан төлөйбүз. 9%. Ооба. Ушул күнгө чейин төлөп атасыз. Ушул күнгө чейин төлөп атабыз. Мисалы, эсиңизде барбы? Кайсы айда канча төккөнүңүз? Канча айда канча төккөнүмдү бухгалтериядан караш керек, бирок мен сизге ачык мисалы 1220 доллар мисалы көбөйтө турган болсок 9%га 109-110дон бир адамда мисалы акыркы учурларда ушундай төлөнгөндөр бар экен. Атак 125
112 ушундай доллар төлөнгөн. Бул эмне үчүн төлөп атасыздар 9%? Келишим бар ортоңуздарда? Эми муфтият менен келишимибиз бар. Силерге деле буга чейин маалым болсо керек. Аккредитациядан өткөрүп, ошол жерде келишимдерде болуп, андан кийин 9% менен ошол Кыргызстан боюнча имамдардын айлык көйгөйүнү чечүүгө умра компаниялар жардам берсе, ушул иш-чараны чогуу уюштурсак деген максаттар менен кыскасы 9% төлөнүп келет. Ошонун 8% бүгүнкү күндө имамдарга төлөнүп атат деген ишенимдебиз да иншалла. Албетте. Ооба. Кайсыл учурда арам болуп калат? Сиз ушул кетип аткан $100. Бул жерде ошол эгерде бул деген кабары жок боло турган болсо, мажбурий түрдө мындай айтпай ала алган болсок, анда бул жерден маселелерди караш керек. Албетте аны деген алымдар кеңешинен сурасаңыз жакшыраак болот. Түшүнүктүү. Айтайын деген мен сиздерге эле келген жокмун, башка компанияга бардым. Эми $100 тууралуу сурасам, көптүр эч кимдер билбейт экен. Ушундай адамдар билбейт. Анан ошо ойлонуп арам адал жолу кандай болуп калат деп мен ушу ойлонуп калдым. Мен муну баягы тешир адамдардан сурайм. Сизден болгону акчаны сиздер төлөп атасыздар, төлөбөй атасыздар, ошону билип коеюн. Биз алхамдулилла төлөп атабыз. Эми көп суроо бербей эле коеюн. Алла ыраазы болсун. Эң башкысы эми тамакты көрдүк жакшы. Элге да бир аз көрсөтүп кол Сапаттын жатаканасы кандай болду экен? Бир комнатаңыздар бир көрүп койсок. Болот. Азыр Сапат умра компаниясынын жатаканаларын көрөбүз. Комфорт пакет, Ооба, комфорт пакет. Буга чейин ушул отелде Нур Умра компаниясынын жатаканасын көргөнбүз. Мейманканага жайгаштыруу келишим боюнча 4 кишиден комфорттук бул, Комфорттук, ооба. Мейманканага жайгаштыруу бул 4төн болот деп жарыя болуп жүрөт бардыгыбызда эле. 1 2 3. Мынакей 1 2 3 4. Бул 4 стандарттен баягы 3'тү 4 кылып койгон эмес. Мен бүт карап чыктым ошол отелдердин комнаталарын карасак, эми окшош эле экен. Окшош эле. Эконому деле, бирок комфорттор болгону ушулар бар экен. Бул чайлары жана башка. Ошондой. 4 кишилик. Жакшы. Жана сиздерге көрсөткөндөй эле абалы андан да жакшы экен бул комната. Байтым эч ким бир элек болгон үчүнбү? Жанагында учурлар катталбайбы сиздерден? Мисалы, сиздердин пакет аларда үй бүлөсү менен келип деп, анан бизге кайрылгандардын арасынан жанагы келгенден кийин бизди бөлүп салды деген ызчуулар болот экен. 2 кишилик мына бул 2 кишилик жайгашам дегендерге. Бирок кантип үй бүлөлүк. Үй бүлөлүк, бирок кантип жайгашат? Кадимкидей эле элдер төлөгөн пакеттен бир үй бүлөгө $250 кошумча төлөйт. Кошумча. Анткени буларда кандай? Могул бөлмөнүн баасы менен 4 кишилик бөлмөнүн баасы бирдей. Кээ бир учурда могул бөлмө кымбат болот наоборот. Ошол үчүн кошумча төлөгөн $200 $300 чейин кошумча төлөп, анан үй бүлөсү менен мен ушунча кыдырып ойлоп турмун Меккеде мындай эме жок депчи. Бул мерде эле бар. Айтып коеюн мактануу үчүн келгенде. Мына ушу мактануу үчүн айтып коеюн. Мындай да. Мындай караңыз. Башка жерде 4 кишилик берет. Анан ошону бириктирип жатат. Бирок именно ушул мейманканада ар бир кабатта буларда именно ушул Ноф отелде 4, 5, 6 бөлмө ушундай да. Бөлмөлөрдүн баардыгы эле окшош эле. Окшошкан болду. Бирок ошондой да, 4түк менен 2-ликтин ушундай айырмасы бар. Ушул мага жаңылык болду да. Кече бирөө айтып, Меккеде мындай бөлмө жок деп айтып атты да магачы. Жок, бөлмө жок экен деп, мындай жок экен деп кетти. Бөлмө көптөрдө жок. Урматтуу мекендештер, биз азыр Меккедеги кыргыздар үчүн бекер деген мейманканага келдик. Азыр кененирээк Билим мырза айтып берсин. Дагы бир жолу. Ассаламу алейкум. Жакшы. Ассаламу алейкум. Дагы бир жолу. Мырза. Муну сизге таап коеюн. Куш келсең, Куш келдик. Конок болуп. Алла разы болсун. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Аман сен чуулатып атасың. Вакытта текшерип коеюн деп келдим да. Мен Билим мырзаны экинчи жолу көрүп атам өмүрүмдө. Иншалла. Бул жака келип, интернетте көрүп жүрөбүз. Алла разы болсун. Анан жана мага да аябай көп суроо берилет бул жака келгенден кийин. Бул мейманканага кимдер барып жатат? Биз барып жатсак болобу, ишке кирдиби дегенчи. Негизи кимдер үчүн бул? Бул кыргыз эли үчүн, кыргызстандыктар үчүн. Кыргыз эли дегенде ал бир гана кыргыз менен камтылбайт. Биздин өзбек бир туугандар, уйгур бир туугандар, дуган бир туугандар ошонун баардыгы ошол үчүн. Кыргыз үчүн салынган да. Бул эми биринчиси албетте бул жактагы окуй турган студенттерге эң акылуулар ошолор. Анткени булунда районду бул жакка алаганбыз, ногул биз харамдын ичинде турабыз. 100 000 ичинде сол. Бул жер мындай золотой квадрат да. Мисалы бар го биз центрдин ортосунда жер $70 000 болсо, ана Карабалтанын нарзагы $10 000, $5 000 дегендечи. Бул эң золотой точка жерде, бул жерде
Анан бул жерде мынакей намазхана немеси бар, мечит бар бул жерде. Анан бул жерде ушу центр болгондо 6 этаждан өйдө көтөртпөйт. Можно было 30-10 этажга чейин салганга, бирок уруксат болгон үчүн бул ушуга дагы шүгүр. Алхамдулилlah. Мен азыр байкашым боюнча жолдо мында унаа токтото турган жер жок экен. Унаа токтото турган жер жок, анан зданияларда унаа токтото турганда жери жок. Анан Алланын жардамы менен мынакей биз ушул жерде арабтарды келип таң алдырып коет. Болбойт дегенде туруп биз болот. Көкпеттикке салып иншалла мынакей бул жакта парковка салып койдук. Чтобы өзүбүздүкүнөн студенттер, умрачылар келсе, ичине кирип жака машина кирип кетет ичине. Анан бунун ичинде да неме бар. Суу сактай турган дагы 3 километр кирген жер бар. То есть бул жактагы сууларды немеси ичинде, ушунун ичинде. Андан тышкары жана тема айтып атпадык беле кимдер жатат, ошону түзүп коюкпу. Студенттер, акылары бар, булар эң биринчи ушулар кимдер бул жакта ушу чубак устаздай болуп окуй турган болсо, буну иншалла муфтият менен да машвара кылып деме кылып атабыз, эми алардын акысы бар динди караганда чогуу биргеликте мурас жазылат да. Экинчиси ушул жакта Ерданияда, Египетте, нар жак бер жакта окуган студенттер бар да. Байдын баласы медреседе окуйт. Байдын баласы Оксфорд, Кембридж. Бул жакта билесиз, эптеп акча жок. Өз идеям неден аражайт этилген. Биз ушу умра компания ачып, анан умрачылар төрттөн жатпайбы көтө. Анан бир орунга калып калат, анан студенттер чалат, жаткызтырыңыз дейт. Анан аны кеңдер жактырса жаткызат, 3 орун бош да, ал негизи аныкы деле эмес да. Анан ал дагы кызганты, аны тияка киргизебиз, анан бияка киргизебиз. Анан тияктан келди эле 3 күндөн бери мына көчөдө жүрөбүз. Мен деле намыстандым, неге бизде мындай нерсе жок? Салса болбойбу деп идея кылып өзүм чогулткан акчам бар болчу. Баштайбыз деп турган, бирок жакшы ниет жарым ырыс деген ошол экен да. Бирок мынча акча жете турган мүмкүнчүлүк жок болчу. Анан өзү салабыз деп башка ниет түзөм анан ушин Садыр Нургуловичтин үй бүлөбүз менен жолугуп калып, студенттер ушундай, бизде да бакыт болсо, өзүбүздүкү болсо, студенттер келип жатса, умрачылар келип жатса деди, без проблем деди. Биз деле Аллага шүгүр барар жерибиз ахирет. Биз деле ойлойбуз артыбыздан сооп барып турсун, жакшы иш экен, сонун иш экен. Анан чогуу сала турган болгонбуз, анан жок айтты билим биз өзүбүз неме кылайык, иншалла бардыгын бир атам дагы бир арбагындай неметип калсын, ыраазы болуп калсын, эми нурланып калсын, атама сооп да жеп турсун деп биз ушундай кылсаң кандай дегенде эми падыша эс падыша. Биз айраймыз жок, биз главный себепкер болсок Алла көрүп турат да. Анан бисмилла деп издеп баштадык. Жер. Жок, биринчи неме бак зданияны сатып алабыз. Зданияны сатып алайлы десек, анандай эле зданиялар келет экен да, битиреген элечи. Еще парковкасы жок, эски, дубалдары түшүп калган. Эми падышанын атынан болуп атса тоже кичине эме болуп калат да. Мен бизнесменмин да билесиң. Эзептеп көрдүм расчеттоп, жер болсо мынча болсо. Анан айттым, лучше давай жер албайыкпы? Давай деди жер. Өзүң жоопкерчилик аласың, алам давай. Жооп бересиң, башка кетип бар, жооп беребиз. Давай дедиктен жерди издеп жүрүп, могу жерди жактырып алдык. Себеби бул ана Умул Куроого дагы кетет. Анан кийин бул жагында мечит бар экен, намазхана да орун делет да, жок дегенде. Бул жакта мечит да бар, тияктагы да бар. Анан кийин мынакей ушинтип салынып баштап, атак негизи мен расчетум боюнча мен 2,5 жылдын тегерегинде бүтүп, докулуча бүтөбүз, 2,5-3 жылга чейин. Потому что бул жак проблема эмес да. Бул жакта эми билбейм, эми кыргыз өзү биякта төлөт деле салып көргөн эмес болуш керек, здание эмес да. Кыргызстанда сен бир здание салыш үчүн билесиң да, мэрия сени канча таскайт этет. Өтө кыйын. Документация жагынан башка жагын салып коюш болсо дагы документация мэрия тияктан бияктан аябай кыйын да. Бул жакта бир араб немелер бар, Алла ыраазы болсун ошолордун жардамы менен. Анан Кудай буйрса баштадык бисмилла. Эми өзүн обеспечить туруш керек да, бул кантип мисалы эртең студенттер келет, ар жак бер жагы сынат, кандай болот, не болот мисалычы. Ошого мынакей буну биз ремонт кылбай эле мындай жабып койгонбуз. Могу 4 бокс да корпус. Ушул өз арендага берилсе, ушундан түшкөн акча баягы өзүнүн ушунун муктаждыктарына, свет приветине тияка бияка иштей тургандай кылып, ага чейин булар берилгенге чейин тияк бияк кылып, Садыр Нуркожоевич өзү айтты, эме кылып биз колдоп турабыз, каржылап турабыз, иретке келип калганча депчи. Анан бул жака Кудай буйрса Садыр Нуркожоевич машина белек кылды. Кандай машина? Адамдарды ташый турган. Автобус. Автобус эмеспи? Автобус чоң болуп калат, чаканыраак мындай что адам. Что харамга бекер апарып көтөрүп турган. Машалла. Анан ушу азыр скорый же чоң машина экинчиси баягы ажылык келгенде ооруп калат, тияк бияк ошого дагы ушул убакыттын немеси менен деп аны дагы белек кылды. Ишин кирип көрөсүңөр иншалла. Ишин бир көрүп коелу эми көрүүчүлөр үчүн.
Бул баягы Садырлы кожоштун үй бүлөбүз келген да. Ошол кезде бул жакта эми мындай туугандар келип эме болгон. Ушул жакта жатты туугандар. Саат паат эмес, кимиз кандай болсо да бардыгы ушул жакка жатышты. Анан мына боягы менен парковкага түшүп кетет. Лифт иштейт экен, а? Лифт иштейт, иштейт. Могул жакта столовый болобу, же кандай болот, неме болот? Могулардын баары ушул могудагы столда ушунун балансында. Балким баягы умрачылар келип калса, үй бүлөсү менен келип калса, тамак аш кылып мун жаккачы эме кылса болот. Бир вариант анан муфтияттагы алар дагы өзүнүн эмесин айтат чыгар. Экинчи жагы бул жагы. Буну биз мындай жасаган жокпуз. Азыр мындай эле эме кылып коюп, кондиционер ойнап коюп, муну кандай типте колдонобуз деген да вопрос бар да. Кереске жазылат да. Бул жерде балким балдар жанайтып 3 айга келип Куран жаттайбы, окуйбу, жаган. Анткени бул жерде намазкана кылыштын шарты жок. Шарты жок. Себеби дегенде мечит алдында турат. Неме жок да, муктаждык жок да. Мечит могу жерде болсо зачем? Бул жерге эме салыпчы. Бул негизи жалпы канча этаж? Жалпы вообще 6 этаж болуп калат эми. 6 этаж. Ар кандай эмеде комнаталар. Ар биринде мындай холл менен калаза семейный. Ар бир комнатада эме кылган. Мебелдер кой, семейный мол келип калышы мүмкүн да. Болот да? Конечно, болот кирсеңиз. Охо. Мынакей достор. Буюрса, кыргыздар келе турган жатакана, мейманкана. Кондиционер бар. Бүт. Комфорт плюс деген ушундай болот да, сиз как раз текшерип жүрдүңүз беле? Комфорт плюс. Плюстан да өттүр. Машалла, машалла. Романтика плюс экен, э? Кана? Бул жака жана үй бүлөлөр, э? Жой менен келгендер. Айтат го, бизге сааттан снимать этип берип коюңуздар депчи. Ана сааттан снимать этип. Түз көрүнөт. Саатты кара отура бересиң депчи. Алла разы болсун. Эми баягы дамылалар аялдар менен келип калышы мүмкүн. Ар кандай эме болуп калышы мүмкүн да. Мындай нерсени кээде Анталияда уюштура албайсың. Анан 5-6 комнатасын алдында жасап эле коюп койдук аны. Мындай таза кылыпчы. Что мындай семейныйлер келсе, ал өзү калагандай кухня кылышы мүмкүн, эме кылышы мүмкүн. Биз жасаган нерсе. А так мына холодильник, холодильниктерине чейин, шкаф, мышкафтарына чейин. Бүт дайын. Каласа чай ичет. Каласа башка комнаталар деле ошондой? Бүттүгүндө. Бүтүн ошондой экен, болжол менен, э? Бүттүгүндө. Жакшы. Бардыгында мындай, биягында да. Могу даратканасын бир көрүп койсок болобу? Болот, болот. Мынакей достор. Биягында көрүп коюңуз. Дараткана, душ бардыгы бар экен. Биягында. Мынакей. Бул жака жатаканасы дагы бир бөлмөсү. Бул жака да 3 киши батат экен. Бул жакта жатакана. Бул жактары бар жатакана. Жатакана. Жаткана. Мынакей достор. Бир көрүп койсоңуздар болот, мына бир оператор чакырайын, мынакей. Кандай сонун керемет. Кыргыздын жатаканасы Меккеде. Кыргыздар үчүн. Бул жак холл, бул жакы, э? Жанагындай эле холл экен. Бир отуруп көрөлү. Мындай башка сезим болуп атат да Меккеде кыргыздын кресло жатаканасында. Кресло өзү отурган башка, бир кыргыздыкына отурган башка. Кыргыздыкына отурган башка экен. Комнаталардын баарында. Машалла. Мебелдер коюлган. Жакшы. Айтор ушундай экен. Калай этаждар деле болжол ушундай экен да. Бардыгы ушундай. Бардыгы ушундай. Аппак шейшеби менен, таза. Мынакей. Алла разы болсун. Качан ишке берилет? Көпчүлүк ушул кызыктарса керек. Биз ойлоп атабыз эми, орозодо булар азыр документ-сакметтеринде көп неме кылган. Бир-эки бүтүрө турган процесстер бар. Вакыт министрлигине өткөзүш керек бизде. То есть буну мындай эч кимээлик кыла албайт. Вакыт министрлиги өткөндөн кийин муфтияттар менен биригип, Задырдын өстөрүн баары менен акылдашып, керес жазылат да. Мисалы, кыргыздар деп эле койсок, кыргыздар деген арасында биздин уйгур туугандар бар да. Өзбек бир туугандар бар, дунгандар бар. Ошолор да келе тургандай кылчу. Эгер бул кагаздан ашып колуп кирип кетсе, ал ошо менен болду. Ошо менен кайда чыкпайт да. Что кыргызстандыктар эле дей турган болсок, анда биздин Россиядагы граждандерчи паспортун алмаштырып койгон. Эртең анын баласы такоо болуп калсачы, ошонун баарын азыр эске алып эме жүрүп атат. Муфтият менен биргеликте кайнап атат. Мындайча айткандачы. Анан бир конкретный бир неме чыгат. Чечим чыгат. Ошол чечимди дайындагандан кийин документациясын тияка беребиз.
Анан бул ажекемдер дагы бир сыйра эми чачпай карайт да, ал жагы да бар да. Анан ишке кирген мен ойлоп атам, по-моему ушу орозодон кийин Кудай буйруса баягы бекер 100 киши деген бар эмес беле? Ошолор ушак алып келип жаткызабыз да. Иншалла. Аларга кимдер десе 100 кишинин арасына ошо мен журналист, элге жерге кызмат кылган, дарыгерлер, врачтар, дагы эмне Кыргызга эмгеги сиңгендер булар биринчи. Экинчиси азыр дагы 100 умра Кудай буйруса эме болуп атат. Ага деген Кудай буйруса иншалла но көз ажистер, мүмкүнчүлүк тектелгендер, коляскада отургандар. Анан иншалла эми дагы бир иншалла 100 умра болсо ага мынабу Иорданияда, Египетте, башка жакта студенттер болсо Кудай бурса Илим жолунда, илим учурунда алып жүргөндөрдү ошолор чакырып келип бир умра кылдырсак. Иншалла. Ишке ашсын. Саат бул жерде турат мынакей. Саат көрүнүп турат. Бул жер үстү окшойт. Могул жака да бир нерсе кылса болду. Бул деле пландап койсоңуз керек. Ооба, бул жерде Садыр Нуркожоевич эме беребиз деп атат, өзүнө берген белек бар экен. Бози. Ошо бозиди ушул жерге коёйлу деп атабыз. Анан мындан тышкарыда экинчи варианты бар, дагы бир крыша бар да, бүтпөйт бияк. Бул жакта мынакей. Не деген керемет, Машалла. Анан Кудай буйруса ушу бүткөндөн кийин, мен жана миссияларым баарын аткарып бүткөндөн кийин, Кудай буйруса иншалла бир татыктуу башкара турган болсо бирөө-бир. Себеби биз өзүбүздүн компаниябыз бар да, эртең эми эл оозунда элек жок. Өзүнүн компаниясын алып келип жаткызып атыптыр, анан тигиндерди жаткызып атыптыр деп үчүн бул меники дагы эмес, муфтияттыкы да эмес. Садыр Нуркожоевичтин бул Алланыкы. Бул жерге любой Алланын коногу келип жатканга укугу бар. Убакытты көрдүк. Эми бул жака келишиңиздин себеби сиз бул жакта болуп калдыңыз дагы. Ооба. Биз негизи умра компанияда кыдырып жүрөбүз. Сен өз умраң сурайын деп келген ойдум акым. Эми көрүп коелу дедик, элге бир көрсөтүп. Анан умра компания боюнча бүт кыдырып жүрөбүз. Анан аттуу башты деп сиздердин умра компанияңыздарда аталып атат да мындай. Угуп атабыз. Не маселе болуп атат силерде? Ачык эле сурайын да бетиңизге. Ооба. Маселе жок, эмне маселе болуп атат? Не, мисалы сизде арыздангандар жокпу? Бизге арыздангандар жок. Арызданса силерге арызданат болуш керек да, бизге арызданбайт да. Канча убакыт болду иштегениңиздерге? Биздин иштегенибизге быйыл 5 жыл Кудай буйруса. 5 жыл. Болуп баратат, 5 жыл. Тажрыйба жакшы болуп калыптыр. Аллага шүгүр. Кээ бирки баягы эми аттангандар тажрыйбасынан улам бир аз элге бир аз жаман көрүнүп алгандар болду. Көрүп атам, видеолорунда көрдүм иншалла. Эми мисалы бир айда канча умра кызматчыларга кызмат көрсөтөсүздөр? Болжол менен Кыргызстандан лидердикин айтайынчы. Мен жылына примерно, минус плюс билбейм, бирок 3000 адам келсе керек. Жылына бизде. 3000ден 9000 алып келсең болот, мисалычы. Лидердерге аз эми лидерде барды эле уксаңар келек да. Сен видеоң алдында деле жалаң лидер комменти, мен деле окуп чыктым комменттерин бардыгынча. Анын баарын алып келип туруп ошо кызмат кылыш керек да. Ашмалтайын чыгып калып, тягынан бияктан жыйна албай, буйна албай калбаш үчүн дагы. Ошон үчүн биз мындай ортосун кармайбыз да. Анан адан көбүрөөк деле алып келсең болот. Анан биз ажыбашчыларга пакет бербейбиз. Мен мисалы эми лидердин атын пайдаланып туруп пакетти солго оңго сатсак болмок, баарына жакшы эле пайда көрмөкпүз. Бирок элдердин көбү бизге ишенип келгени бизге ишенип келет да. Анан келип туруп эле ажыбашчы бирдекени туура эмес кылса, ажыбашчыга сөз эмес мага тиет. Плюсу ажыбашчыга, минусу мага дегендейчи. Ал сумканы по-любому лидер умара деп таанып турат да, форманы билимдерин кип турат. Туура эмес нерсе болсо бизге баары жүктөп коет. Биз ошон үчүн эч качан пакет бербейбиз. Канча пакет бар сиздерде? Негизи дегенде бизде комфорт плюс бар. Болду. VIP бар. VIP. Комфорт деген бар, комфорт дегенди дагы азыр алып салдык. Аз жалаң комфорт плюс. Комфорт плюс, жаран комфорт плюс, анан эмдиги жылы VIP өтөйлү деп атабыз. Анткени бизге келип аткан адамдардын көбү уже 3-4 жолу келип атат да. Ар бир келген неме такташ керек. Кайсы жерге келип атат, кайерге келип атат, конкретно тамак ашы кандай, комнатага ташып келеби, столойбу же шведский столбу? Шведский стол болгондо кимдин көзөмөлүндө? Ошол мисалы гостиницаларга макам берген адамдар келип текшереби, же өзүңөр эле чач бачыңар түшүп кетсе деле ура бересиңерби? Ошолордун баардыгын тактап туруп анан эме кылыш керек. Эми азыр интернет майданы бар го, баардыгы эле ачып эме кылса болот да. Муфтийдин бияка келген билгенде эртерээк келмек экенмин да. Билбей калдык. Муфтий эмнеге келди? Бул жакты көрүп кеттиби? Муфтият, дин комиссия, наркы эркилери баардыгы келип көрүп кетти. Анткени алар менен самвесине кандай болбосун эми динде ошолор эме кылат да. Көзөмөлдөйт. Ошолор көзөмөлдөп карайт да. Эми мындай суроо сизге берейинчи. Умра компания жетекчиси.
муфтият өзү келиптир. Исимизден көзөмөлдөп атабы? Азыр көзөмөлдөп кетти, сөз болду. Эмнени көзөмөлдөгөн мисалы? Умра компания кимдин көз карамагында? Умра компанияны ошол муфтият контролдойт да. Мен негизи Жок, ошол контроль боюнча сурадым. контроль боюнча ошол муфтият контролдойт да. Эмне кылып контролдойт деген? Контролдогондо эле көргөн жокмун, чынын айтсам мен. Контролдогондо эмне ошо жанагы Жок, сиз азыр контролдойт деп атпайсызбы? Макул контролдойт. Акыркы ошол эмне деп контролдоду сизди? контролдогон мен билишим боюнча мен Кыргызстанга жарым жыл бою бар элекмин почти что да. Эметкен. Контролдогондо кетип аткан ажы башчы биздин маскапта болуш керек, Абдуханов маскап. Ажы башчылар сиз өзүңүздөр эле контролдойсуңар да негизи. Өзү башчы булар да карайт да, кимдер кетип атат, мисалы башка агымдардан эмеспи, эмнеден эмеспи. Анан ошо муфтияттын системасындагы ажы мисалы алымдар кеңеши, мисалы Максат ажы алымдар кеңешинде Калыс устаз Насатчы дегендей, дагы башка адамдар медреседе сабак берет дегендей, ошондой муфтияттын системасында болгон ошону ажы башчыны контролдойт. Ажы башчы. Түшүнүктүү. Эми лидер компаниясы бул мындай көпчүлүк угушум боюнча мындай комфорт плюс VIP деп айтпайсызбы? Бул кымбат да. Стандартча экономго караганда. Ооба. Жана 9% боюнча билесиз билбейсизби? 9 боюнча билем, анан элдин баары эле билет да. Билет. Ким билет элдин баары дегенде? Мисалы биз менен келген адамдар билбейт экен, эл. Билбейби? Билбесе мен билем мисалы. Жок. Же кээ бир умра компанияларга барып сурадым. 9% ушундай экен го десем, ооба биз аны элге айтып атабыз дейт. Алып келди, ушундай элге айтып атып. Сиз айтасыз, айтпайсызбы? Мен элге эмесем баарын эле айтып коеюн, мен Кыргызстан баары эле көрөбүз. Бардыгы эле билет ал 9%. Ал 9% дегенди ошону алардын айтышы боюнча настолько билбейбиз эми. Результат азыр ким канча компания акча төктү билинет да. Мисалы азыр мен точно канча төккөнүн билбейм. Болжол менен канча? 50 миллионбу, 60 миллионбу сом менен мисалычы, дагы бирөө канча төктү. Эми ошонун аягын итогун муфтият деле отчетун берсе керек. Каяка кетет, эмне кетет? Ала айтышы боюнча имамдарга кетет дейт. Имамдарга ошол зарплата болуп берилет дейт. Ошондой дейт. Эми аны умра сезон бүтсө каяка берилет, кандай болуп берилет экенин аны көрөбүз да. Негизи айтыш боюнча мен кече деле Азирети муфтийден сурадым бул боюнча. Элдердин ушу 9% боюнча суроолор бар мисалычы. Ошону эгер өзүңөр мындай чогуу айтып эметип койбойсуңар, кандай жакында определенияларды беребиз деди. Журналисттер менен баарын жолу айтып беребиз деди. Ошолордон каяка жумшайсыңар, эмне кылып жумшайсыңар, эмне болуп чогулду, настолько мыйзамдуу, шариатта кандай болду, ошол маселенин баардыгын жооп беребиз дедиби? Муфтияттан өзүң сурап алсаң жакшы болот иншалла. Менден сурабай дейсизби? Мен алып Жок, макул. Анан мындай сурайм. 9%дан төлөп атасыз. Адамдын мисалы өткөндө ушундай болот, көчөдө калып калат, мындай маселе болот го. Ошодо муфтияттын бир $100 алып атса, страховка сыяктуу же бир мындай жоопкерчилиги барбы бир умрачынын астында, муфтияттын? Эми сизден сырткары. Биринчиден мен аны башкалардын компаниянын кухнясына келише албайт экенмин да. Бизде көчөдө калып калган случай боло элек да. Болуп калса, ошондо кандай реакция болот көрөбүз да. Болбой эле койсун. Алла өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбай эле койсун. Негизи көчөдө калып калып, анан гостиницага төлөй албай калып, андай случай анан бизде боло элек да. Калып кетип. Эми погода бузулуп калып калышы мүмкүн, эми погоданы муфтияттар президент эле кыла албайт эми, алардын баары макулдукта эми инсан да бизге окшогон элечи, өзгөртө албайт. Ошондой ситуация болушу мүмкүн. Атак мындай финансовый жактан, мындай шалакылык жактан калып калган эме болгон эмес да. Жакшы. Айтор рахмат. Эми көпчүлүк көрүүчүлөр айтат, эмне билимдикин көрсөтпөйсүң жатаканасын депчи. Бир күн өтүп көрсөк болобу? Проблема жок. Көрсө болот. Канча уровень, канча тамак аш, кандай экен, эмне кылды. Анан биз айтып койчу, единственный коюз менен коюп аткан азыр мынакей биз да. Мен биз коюз менен койгондо күлгөн компанияларчы. Невозможно деген да. Бирок азыр биз бир чети күлгөндөй деле эмеси бар. Бирок биз мисалы биз билетти $100 чейин расчеттозок, мисалы да. Максимум десек, азыр мисалы $300 чейин чыгып кетип атат. Бирок ошондой болсо дагы анан эми пайгамбар жөө баскан, эми биз деле жөө базайганан төбө баскан биз машина менен дебей эле минуска кетсек деле биз алып берип атабыз. Мен сиз бир нерсени сурап коеюнчу сизден дагы. Мен жөрөп атабыз. Жана муфтият менен ушу 9% боюнча жолугуш болгон турбайбы? Умра компаниялар боюнча элдерин чакырып. Ошондо сиз барып элеңиз, жок белеңиз? Мен жок болчумун, биякта болчумун. Айтайын дегеним, ошол чогулушта келишим берген экен 9% боюнчачы. Келишимди бир окуп көрдүңүз беле? Келишимди? Ооба. Келишимди мага жиберген, окугам. Эмне бар экен келишимде? Ошону сурап коеюнчу. Эми келишимде ошол эми кыскасы 9% бергиле деген келишим бар да, башка жерде мындай кылып беребиз деген. Жок, жөн эле 9% бересиңер болду. Муфтият жактан эч нерсе жок, көрсөтүлбөйт балким. Же 9%-ын ичинде
силер берсеңер биз муфтият мындай кылып беребиз же эми бизден мындай жардам болот деген сыяктуу. Негизи өзү ошондой бир услуга болуш керек да. Просто так болсо бул мындай эми болбой калат да, мисалчы. Кызмат кылып туруп анан ошого балким айтса керек биз ажы башчыларды коюп беребиз. Балким сабак өткөнгө мындай кылып беребиз депчи. Бирок анан бизге сабак өтө турганда эле өзүбүздүн устаздарыбыз бар. Өзүбүздүн эмелерибиз бар. Мен ойлойм быйылдан кийин көп нерсе ачыкка чыкса керек. Но умра сезон бүткөндөн кийин кандай болот, эмне болот, анан сенин суроолоруңа канча акча чогулду общий, кандай болду, эмне болду, конкретно баардыгына жооп берсе керек. Сезон бүткөндөн кийин. Сезон бүткөндөн кийин мынча акча чогулду. Анткени быйылдан баштап, январдан баштап имамдарга зарплата берилип баштады деп айтат. Бирок канча берилет, кантип берилет, чогулган акча кандай берилет, эми сен журналист иликтейсиң го. Ошолордун баарын иликтеп, жиликтеп өзүң билип алсаң жакшы болот. Рахмат. Эми жатаканаңызды бир көрүп калгыла барганда. Болду иншалла, бир көрүп неме кылып коебуз. Айтор ушундай достор. Көрдүңүздөр, мен аябай суктанып турам. Анткени бул тарыхтагы бир мындай чоң нерсе болду да. Меккеде кыргыздар жайгашып, буюрса бул жай ишке кирип кетсе дагы алдыдагы мекендештерге кабар беребиз, чогуу. Ооба, иншалла Кудай буйрса келсе баардыгы дагы мынакей. Бул жакта баары дайын дегендейчи, Кудай буйрса. Азыркы учурда биз Вокко деген отелге келдик. Негизи лидердин зыяратчылар бүт эле ушул жакка келеби же башка жакта да барбы? 90% комфорт плюс ушул жерге келет. Себеби бул дүйнө жүзү боюнча 21 гостиница болсо ошонун ичине кирет. Интерконтинентал гостиница. Анан бул жерде автобус менен да барса болот. Анан жөө барса болот. Муну саат берде турат. 15 мүнөттө барабы. Там басканына жараша. Мен басып көрдүм, 10 мүнөт. Анан кээ бирде мисалы жөө барса болот дейт да. Бул түз барып түз келип атпайбы? Ажият деген көчө бар. Ылдыйга түшсөң болот, бирок өйдөгө чыга албайсың да. Картаңдар үчүн бир аз картаңдар үчүн кыйналып калат. Анан ушул гостиница бул 2024-жылы ишке берилип баштады. 2 жылдан бери бияктабыз. Эми Кудай буйрса мындан дагы нары жылайлы деп атабыз. Эмки жылы дагы жакыныраак дагы кичине жакшыраагыначы Кудай буйрса. Ар бир жерде паулустар болду. 4 5 деп эле тияк бияк болуп эле. Бирок азыркы могу райондо умарачылар жаткыза турган эң жакын удобный локациясы чөнтөккө туура келе турган баасы, мисалы эми эң удобный ушул гостиница да. Сурай бер, любой нерсени ойлонуп атам азыр. Кирип кайсыл тамагын көрсөкпү же биринчи жатаканасын көрсөкпү деп. Кайгын көргүн кезде ошагын любойунан өзүң кара иншалла. Анан дагы айта турган нерсе, эми учурдан сени көп адамдар көрөт да, айтып калайын. Могу умрага келерде арзан келем десе декабрь айында келбеш керек. Декабрь айында, январь айында, каникул айда келбеш керек. Орозодо ата-энелерин, картаң ата-энелерин жибербеш керек. Ата-энесине жакшылык кылам деп ал кайда наоборот эме ата-энесин кыйнап алышы мүмкүн да. Могу декабрда бүттүк дүйнө жүзүнүн баары гостиницалардын баары кымбаттайт да. Бардыгы. Мисалы азыр өзүң келип 10 күнгө эзеттеп туруп көрсөң, 10 күнгө тамак ашы эчтекеси жок эле, тамак ашы жок эле бул $1000 чыгат. А бул $1400 тамак ашы менен, поезди менен, нар жакта шведский стол менен бардыгы менен келип атпайбы? А өзүң кирип туруп анализ кылып 10 күнгө эзептеп туруп койсоң канча экенин өзү билет да. Кышында азыр эми кичине арзан, кышында кымбаттайт. Самолет кымбаттайт, поезд кымбаттайт, билеттердин баары кымбаттайт. Ошон үчүн желательно болсо кышында декабрь айында адам көп кезде келбей эле коюш керек. Бул бир. Экинчи, орозо айында ата-энеңерди жибербей эле коюш керек. Компаниялар бар да. Ал эмне айырмасы акча түшсө алып келет. Ата-энеси кыйналып калат. Бирөөнүн ата-энеси бизде жалаң карыялар жүрөт. Неге? Бизде бул жакта кызматта да 20 кызматчы бар, анда содержаниясы бар да. Тамак ашы бар, ичкен бар. Ошон үчүн бизде байкасаң көбү картаң ата-энелер да келген. Жаштар да бар албетте бардыгы. Бирок анан ошону орозо айында ата-энесин жиберип кыйнап алат. Мынакта таравихте 2-3 саат туруш керек болуп калат. Жолдор пробка болуп калат. Ошого ата-энесин февраль айында, башка айларда орозодон кийин жиберсе, ол орозодон албетте өзүнүн фазилети бар. Ал эми маселе эмес. Ага мисалы сен экөөбүз түшүнсөк, таравихтин соолун түшүнсөк кезек болот. Себеби пайгамбарыбыз айтканда, ким орозо айында умра кылса, мен менен ажылык кылган менен барабар депчи. Ошого такап арабтардын баары көп келет да. Аны жан келген эне каяктан түшүнөт? Ошого анан кийин арзан болсо сентябрь, октябрь, ноябрларда келсе, же болбосо ушу январдан кийин февраль. Бирок азыр февраль деле болуп атат, бирок адам түгөнбөй атат да. Ошого мындай мен айтат элем, ата-энени орозодо жибербеш керек.
Ассалаумағалейкум. Журналист текшерип жүрүптүр. Кандай болуп атат? Кандайсыздар? Оңасыздар кабыл болсун. Жарасыңар кабыл болсун. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Мага эмес, бул журналисттерге жооп Кандайсыз? бериңиз. Жакшысызбы? Оңаңыз кабыл болсун. Атайын текшеришип кетиптир. Кандай кызмат көрсөтүп атат лидер умра? Өтө жакшы. Жакшыбы? Кемчилик жокпу? Кубанычтабыз. Кемчилик жок. Алла разы болсун. Алла жолуна балам. Тамак аштан? Дуабыз кабыл болсун. Тамак аш өтө ашыкча. Ашыкча. Ашыкчасызбы? Сиздердечи? Жакшы, баары. Жакшы элеби? Баары жакшы болот. Жана келишимде болгон бүт нерсе аткарылып атабы? Аткарылып атат. Тамак аш, Тамак аштан дагы жок. Сабактар өтүп кыйналуу атабы? жок. Баары жакшы, сабактар өтүп атат. убагында. Ашыгы менен бүгүн лидер Умранын жетекчисинин атынан жөндөн эле программада жок жерден ресторанга барып, укмуш сонун нерселерди айтып, жүрөгүбүздүн чучугуна жеткен сөздөр менен жеткизип түшүндүрүп берди. Бул деген нерседен билинип турат, билим жөн эле умрачылар келип кетти, мен өзүм менет мактардым эмес. Умрачылар именно келгенде эмне максат менен келгенин түшүндүрүп, бул мүмкүнчүлүк эмне деген, кандай ийирчеде турганыбызды бүгүн жеткиликтүү кылып жеткирип берди. Азыр анда эме кылайык. Мен бул жакта жамаат келмек, ошону тоскону эме кылайын. Макул. Калган баарын аке, бул жакта представителим бар. Иним ушул жакта полный жамаатты карап, азыр тиги бирөөбүз больницага апарып келиш керек экен, анда эме кылып коеюн. Сен полный комнаталарды, как есть баарын көргөзүп, тамак аштын баарын көргөзүп, кандай болсо ошонун баарын эме кылып көзөмөз берип коеюн. Жүздөр эң биринчи өтөлү. Калган салаттар экен да? Салаттар. Жигидер. Түшүнүктүү. Бuyakta бүт мекендештерибиз бүт эле бул жакта окшойт. Ооба. Бул жагы дагы да бар. Нарке. Ассалам алейкум. Баягындагы эмелер, фруктулар. Көбүнчө ужунда ушундай коюлат. Эртеменкисин. Таттуулар. Амашып турат. Коон, дарбыз амашып турат. Анда. Мына. Жакшы. Жакшысыздарбы? Көрүңүздөр, мына баклажан. Баклажан экен. Бул атайын беш бармак камыры. Камыры. Бул плов. Ооба. Жакшы. Бул анан кийин бул беш бармактын шорпосу мына. Беш бармак шорпо. Сизал баарлык түрчет. Жакшы. Эми шведский столго барабызбы? Ооба, көрүңүздөр. Шведский стол жанагы эле ашкана, бирок айырмачылыгы тамактардан. Бүт салат деспи, бүт нерсе бар экен кыскасы. Мындай элдер көрүп эле түшүнсүн да, айтып берген деле кереги жок экен. Нандардын түрү бар экен. Бөмө жемиштердин түрү, алма, коон, дарбыз, таттуулар. Кыскасы ушундай. Тамактар бир көрүп койсок болот мындай. Ооба. Бул жер эмеси айырмасы акчасында. Биз ошол акчасы бияктагы башка нерсеге караганда кымбатыраак болот да. Кымбатыраак, бирок ошого жараша. Ошого жараша. Ысык чайы бул жактан бирөөс көрсөтүп коеюн. Салам алейкум. Кандайсың? Азыр биз 35-чи этажда. Эң бийик кабаты. Биздин бөлмөбүз 9-бөлмө. 9-бөлмө деген бул жакта жайгашкан. Бул жакта көчтөр жылаң эме менен, ачыктар ачып менен. Кана, бисмилла. Азыр бул көрө турган бөлмөбүз бүт ушундайбы? Баарыныкы? Баардыгы ушундай. Тегиз ушундай. Бисмилла. Баардыгы. Мына достор, киргенде эле эң башкысы дааратканасы, кол жуа турган жери бүт ордунда. Мынакей. 4 адамдык экен. Ооба, 4 адамдык. Машалла. Айтор ушундай достор. Суусу бар, чайы бар, иши кылып мындай даттанбай турган отель экен. Жакта бүт кийим илгичтери менен. Холодильник бар бекен, жок бекен? Бар. Холодильник да бар экен, мынакей достор. Иштейт. Жакшы. Дагы кошумча дагы кийим илчү дагы бул жакта шкафтарды көрсөңүздөр болот. Абаны алмаштыра турган. Кыскасы баары сонун, мынакей. Курган кетеби менен бир жайнамаз өсүбөсүн. Айтор ушундай. Урматтуу мекендештер, биз Мадина шаарына келип жеттик. Эми айта турган нерсе, Меккедеги абал өзүнчө сезим, бул жакта да өзүнчө толкундар болуп атат. Эки ыйык шаардын дагы бул сезимин сөз менен деп жеткире албайт экенбиз да. Биз баягы ылдам поезд менен саат 14-дө чыкканбыз, болжол менен бир 12:05, 12-ден 5 же 6 өткөндө келип калдык. Эгерде
автобус менен келе турган болсоңуз 6-7 саат жүрүшүңүз керек болуп калат экен. Калпакчандар көрсөк эле сүйүнүп атабыз. Ассаламу алейкум. Жакшысыздарбы? Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Ассаламу алейкум. Жакшысыздарбы? Качан келдиңиздер? 2 күн болду. 2 күн. Шарттар кандай экен Мадинада? Шарттар жакшы. Жакшы. Тамак аш берилип атат. Убагында. Курсак ток. Кайгы жокпу? Кайгы жок сиздер. Жакшы. Ибадаңыздар кабыл болсун. Рахмат. Алла разы болсун. Рахмат сизге. Макул, Айтор, ушундай достор. Эми азыр биз ар кайсы компания умрадан келгендер мындай бири-бирден сүйлөшөлү. Кайылгандар бар, бир аз шарттары болбой атат, сөз бергенде болбой калды дегендер бар экен. Анан маларды өзүнө жолугалы десек, жолукпайт. Ушундай бир мындай бул жакка келгенден кийин сиздерге болгондо эле көрсөтүп кетели деген ой. Жакшысызбы? Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Кабыл болсун зыяратыңыздар. Канчанчы жолу келип атасыздар умрага? Биринчи жолу. Кандай сезим болот? Башкача сезим. Ыйык сезимдер дегендей. Пайгамбарыбызга зыярат кылып кирдиңиздерби? Ровсага түндө киребиздер го. Түндө. Салам айтып чыктыңыздар. Салам айтып чыктык. Жакшы. Каяктан келдиңиздер? Бишкек, Ош. Бишкектен. Бишкектен. Абал жакшы элекенби, шарттар жакшыбы, тамак аш? Баары жакшы, Кудайга шүкүр. Курсак жакшы. Кудайга шүкүр. Кыйынчылык жок. Биз эми бардыгын неметиктен Кудайга шүкүр. Азыр бекеге ибадатка. Жакшы. Бир пакет канча экен бир адамга сапаттыкы? Эми ар кандай экен, ар менчи. Мисалы сиздики? 1450. 1450. Бул комфортпу же стандарттуу экен? Комфорт экен. Комфорт. Устаздар барып экен, сабак өтөп экен? Сабактар өтүп атат. Өтүп атабы? Баары жакшыбы? Кудайга шүкүр. Машалла. Умраңыздар кабыл болсун. Алла разы болсун. Чоң рахмат. $1450. Чапаныңызды көрүп келип атабыз да. Карап, өзбек туугандар окшобойт депчи. Кай жерден Өзбекстан? Өзбекстан кайдан болосуз? Кашкадария. Кашкадария? Жакшы, Алла разы болсун. Канчанчы жолу келип атасыздар умрага? Биринчи, экинчи? Биринчи марта. Качан келдиңиздер? Бүгүн. Азыр этип келдим. Кайсы компания? Колос. Барбы мындай эмблемасы, эмнеси бар? Бар. Аман Азиз деген экен, Аман Азиз. Неге Аман Азиз тандадыңыздар? Тандоо немеге Аман Азиз болду? Жакшы компания. Биринчиден тааныш, экинчиден жакшы компания. Неси менен жакшы? Караң, шарайтларны зор кылып беришти. Мисалы? Газ, yotoxonalari hammasi. Жатакана канча метр экен примерно? 150 метр. 150 метр. Машалла, машалла. Yoniga mana. Канча күн болосуздар? Xudo xolasa bu yerda 2,5 kun bo'lamiz, keyin Общий канча күн? Общий 14 kun. 14 күн. Бир пакет канча доллар? Допустим, сиз канчага келдиңиз доллар менен? Bir paketi $1000 keldik. $1000. Машалла. Тамак аш бүт пакет. Устаздар барбы, сабак өтүп турабы? Бар. Сабактар өтүлөт күндөгө. Машалла. Алла разы болсун, зыярыңыздар кабыл кылсын. Разы болсун. Машалла. Машалла. Мен азыр мында анализим боюнча булар эмнеге арзан деп өзбек туугандардыкы, балким булардын муфтияты акча албайт. Бизге ошол акчалар кошулуп отуруп, кымбатыраак болуп кетсе керек деп ойлойбуз. Анан булар Өзбекстандан учканда арзан болушу мүмкүн билеттери. Бизден бир топ. Анткени ошо $100 деп 9% деп биздеги адамдар акчаны ошол Өзбекстан аркылуу, Казакстан аркылуу учуп, акчаны биз жөн эле кетирип атабыз да. Мындай карап көрсөкчү. Бүт барды ошол жак менен учуп атышат. Бул $100 негизи бизге зыян алып келип атабы же пайда алып келип атабы, ошону бир тактап коюш керек экен. Ассаламу алейкум. Жакшысыздарбы? Кабыл болсун зыяратыңыздар. Казактан кайсы жерден? Шымкенттен. Канчанчы жолу келишиңиздер бул жакка? Экинчи рет, Жакшы. Кимдер менен келдиңиздер? Өзүңүздөр же үй бүлө? Ата энеңиздер барбы, жокпу? Бар, алхамдулилlah. Жалгыз келдиңиздер бул жакка, жакшы. Кайсы компания? Мындай эмблема жок, эч нерсе жок сиздерде? Өзүңүздөр. Бул это орусча айтканда выгодно или нет? Өзүңүз келген менен компания. Неден выгодно болот, допустим? Тамак аш, жатакана. Үйлөрдү мисалы өзүңүз издеп табасыз, былай айтканда арзандауга. Сиздер бул жакка чейин канча метр азыр тапкан жериңиздер? 15 минут, 15 минут басып келгенде 15 минут, Канча экен бир күн? Адам басына ма? 40 реал, бир сутка. Бир сутка. 40 реал бул жол менен канча доллар болот?
12-13 доллар. Нормально, оказывается. Түсінікті. Алла разы болсын. Сізге иелік болсын, зияраңыздар қабыл болсын. Мадинада бүгінгі күніміз 3-ші күн. Баяғы кейбірки мекендештерибизге кайрылып үйүңүздү көрүп калып тигинтип калуу десек бир аз качышты, ачыгын айтканда. Анан биз Билим мырзага кайрадан байланышып, бул жака келип калсаңыз, бир зияратчылардын жаткан жерин бир өзүңүз баш болуп көрсөтүп коюңуз деп суранганбыз. Азыр келдик, ушул бизге ушул даректи берген, ичинде күтүп олтурам дейт. Сиздер менен чогуу кирели дагы. Мадинадагы ушул жатаканалардын абалы көрсөтүп берели. Келдим. Жакшыбы? Сизге кечип келе албадым. Качан келдиңиз? Эртең. Меккеден. Меккеден. Адам алып келдиңизби, өзүңүз эле келдиңизби? Өзүм эле келдим. Поезд менен. Азыр поезд бар да, биякта жамаат келет. Бул жерде өзүң көрүп атсаң, француздар жүрөт, Босния жүрөт бул жактачы. Биякта казактар VIP-ти жаткызат, 8 күн кылып жаткызат бул жакта. А бул гостиница. Бул VIP-ге кирет. VIP-ге кирет. Бирок биз муну комфорт плюс кылып эле жаткызабыз. Биздин комфортторубуз да ушакка жатып жүрдү да. Бул жакта бул 4 корпус болот. Анан могул корпусу, ушул корпусу кымбатыраак. Питание бул жакта шведский стол. Шведский стол болгондо кандай? Баягы ташып келе турган жөн эле столовый эмес, дүйнөлүк стандарттагы. Анан бул карабайсың, берде келсин, Booking-те канчада турат. Өздөрү деле кирип караса болот да, официальный булар. Баягы Booking.com боюнча, Саудия боюнча 2-нчи орун алыштыбы? Гостиницанын тазалыгы боюнча, хаускипинг бар, жыйнаганы бар, шешепти алмаштырбай бар, тамактын тазалыгы бар, сервистин обслуживание бар. Бул гостиница 2024-жылы ишке берилген да. Бул гостиница, мисалы, биз сураш керек, туруктуу гостиница каякта турасың, мисалчы. Биз 2000 бир компанияда, мисалчы, сурап көр, жылында тияка, айырында бияка көчүп жүрө берет эмес, көчмөндөр болчу. Бул жерде биз 2 жылдан бери туруктуу турабыз да. Биздин 90% ушул жерде, анан Мияс деген бар, ал дагы сайттан карап койсо болот, ушу экөөнө жайгаштырылат. Бирок основном бул жакта орун жок болуп калганда тияка. Бул анткени жакын гостиница, анан жаңы гостиница да. Жатакана ачыгалы? Жатаканан көргөзүп коёк азыр. Так. Бул жерде бүт зияратчылар ушул жерге келип жатышат. Чай пайлары менен, кофе мофелери менен, бардыгы менен ушул жакта мынакей 4төн жатышат. Анан өзү өзү эле жалгыз чатамын десе деле, өзү ал уже дополнительный өзү комнатанын акчасын төлөп, жалгыз жатабы, аял менен жатабы, өзү жатып алабы, калгандай кылып өзү эме кылып болот. Анан бул жакта гостиницанын ичине эшигин көрүп төрүнөт дейт койсо азыр эле билинет да. Кофе софелери, нар жак бер жактары, мынакей баарын көргөзүп берип коюн. Үтүк-мүтүктөрүнө чейин бардыгы. Дараттамасы, шампунь, самындарынан бери. Биягында тартып койсоң болот. Мен ушун байкап калдым, ар бир бөлмөдө бир Куран китеп менен жайнамаз болот экен, Анан мынакей мечит берден деле көрүп койсоң болот, мынакей. Кээ ана пайгамбарыбыздын куполосу карайт. Бул жерде мына 37-эшикте ана мунара бар го, бирөөсү 105 метр турат да. Биздики дагы эң тегизи карабайсың. Түз барат дагы түз келет. Адаша турган нерсе жок да. Атак мынакей. Оно жактардан көрдүм да. Айлам келип Равзага кириш үчүн могу жерге келиш керек да, балым. Аялдарды айлам келип артынан будан түз мындай өзү эле бурулуп кетпес, адаша турган нерсе жок да. Апалар келип адашып калышы мүмкүн да, ар кандай болуп калат. Сен өзү кечкеле бизди эле тартып атат, башкаларды дагы тартып атасың. Бирок мындай качып отур деп өзү убакыт көп болду. Жок, жумуш менен болуп калды. Биз колубуздан келишинче тартып атабыз. Баягы биз умра компания менен же башка бирөө менен келсек бир жөн. Бейтарап болуш үчүн биз ушундай баягы азыр бир умра компания менен мен келе турган болсом, элдин ою мындай дароо бузулат да. Демек бул каржылап атыптыр, демек мындай болуп атыптыр деген сөздөн качып, ошондой сөзгө калбайын деп өзүбүз келдик. Өзүң анализиң менен. Ооба караш керек. Эми бир чети бул туура эле. Бирок мен качкан жокмун. Кече келе албай калдым сен чалганда Мединада анткени азыр умрачылар. Бул иш мындай иш эмес экен да, бая. Система коюп жамбаштап жата бере турган иш эмес экен да. Өзүң жүрмөйүнчө, өзүң түрүнө алып жүрмөйүнчө бая. Эгер адамдар нааразы болуп эгер туура эмес дуба кыла турган болсочу, адамдар нааразы кылып өнүгүп кеткен компанияны деле көргөн жокмун менчи. Ошон үчүн бул туура эле кемчиликтер болсо айтыш керек, биз оңдогонго аракет кылыш керекпиз да. Анакей сырттык көрүнүшкү боюнча айта турган болсок, гостиница канчалык жакын экен. Азыр гостиница курулуп атат, эмки жылы VIP пакет кылып Меккеден умра без автобуса деп коюлуп атабыз да. Жылдан жылга өсүш болуш керек да, артка кетпей алдыгачы. О жаңы гостиница лицойун баары пайгамбарыбыздын эмесин карап турат окшойт.
Раузага киргизгенде ушул жака алып келет бардыгычы. Оосуна. Эң главный центральный ход ушул жерде. Бардык нерсе ушул жерден распределителет, ушул жактан кетет да мынакей. Түз барат, түз келет мынакей. Гостиницанын акыбалы. Бул жакта да талап кылып атат. Гостиница эски гостиницалардын баарын талкалап атат. Инфраструктура бу жакта өнүгүп атат. Жаңы гостиницалар, жаңы эмелер салынып, гостиницалардын баардыгын уже оң жакта гостиницалар кабарыңыз барбы жокпу? Кайсы? Ошол мо Гүлнара Тойба деген мыякта гостиница, биринчи жат гостиницанын баары өлүп калган гостиницалар. Булар өлүп калган гостиница. Ичине кирип тартып болот. Жана 1-2 жол чаккандан кийин өзүң кошо качып чыгасың да микрофонун көтөрүп. Бул сырт аябай кооз болуп турбайбы? Бул сырты болот бербейт да. Анан адамдарга да айтып коет да, гостиница каякта десе, биринчи рядда десе, ого дейт да. Жакын деп, 50 метр деп. Жа сырты жалтырак, ичи калтырак деген ошо да. Ошон үчүн сураш керек, кайсы гостиница гана сайттан, мисалы Booking.com'дан канча баа коюлуп турат. Киргенде эле билинет, сайтта да жокну. Бир жылдыз да чыкпайт да. Анан эми таргипери нормальный, жакын, тигиндей мындай деп коет, мисалычы. Ошентип тураны. Мыякта деле алдында гостиницалар бар. Ушатандай гостиницалар, эски гостиницалар да. Ошон үчүн биздин компанияны дебейм, ким болсо дагы келсе, обязательно сураш керек. Мен кайсы гостиницада жатам, айт. Гостиницаңын аты эмне? Мен интернеттен көрөйүн, мен көрө албасам балдарым көрсүн. Карап чыгайын, жакындыгы, жаңызын да карайын. Анткени кээ бир гостиницалар алыс, бирок жаңы болушу мүмкүн да. Кээдер жакын болушу мүмкүн, эски болушу мүмкүн. Ошонун баарын учитывать этиш керек да. Мисалы, неден разница берет? Комфорт плюс менен комфорт обычный, мисалы, поезд уже $100. Разницабы? Бирок 9 саат энеңди сен эзип жиберген жакшыбы же 2 саатта поезд менен жеткен жакшыбы? Тем более мындай күн ызыкта элестет. Автобусда мындай ушу автобуска сен лишний раз кыймылдабаш керексиң да. Ал 6 саат, 7 саатта жетебиз деп коет. Сабак угуп барабыз, барганча түгөнүп калат, калбай калат. Жол азабы, көрө азабы деген бар го. Мен өзүм келдим да азыр. Оператор экөөбүзгө экесе чыгып кетти. Эсептеп көрөйлү дедим. Такси бар ошо сен транспорт автомобиль. Таксиге дагы бир 500 реалда кетти, ачык айтканда. Жака дегендерге барып келдиңби? Бара элекмин да. Ошо ага барасың. Ошо ал жака барам, мисалы. Такси менен. Демек, сиздердики кандай арзанчылык болуп калган? Бул мындай да, групповой билет дегенде групповой билет алынат да. Сен күйө тургансың да, бул иш өтө опасный иш. Сен мисалы 50 кишиге орун аласың, сен билбейсиң, 50 толобу, толбойбу да. Бирок билетти сага караганда биз туда обратно арзан алабыз, уже бул самолет уже сатты, самолет 70-80% толтуруп сатат, калганын уже сендейлерге кымбатыраак сатат, одиночный келгендергечи, нар жак бер жактанчы. Анан бул жакта гостиницаны групповой аласың, 4кө бөлүнөт да. Комната 4кө бөлүнөт. Транспорт 50 кишиге бөлүнөт. Ошентип келип группа, ошон үчүн группа да бул. Групповой арзан да. Эгер жалгыз болгондо уже жалгыз келе берсин, проблема жок. Эми кийинкисинде буюрса бир умра компания менен келебиз. Өзүң карап көрөсүң да иншалла. Давай. Рахмат, Алла разы болсун. Мейли, Алла разы болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, жагдайды көрдүңүздөр. Умра компания тууралуу биз колубуздан келишинче сиздерге жеткирип берүүгө аракет кылдык. Эми муфтият алган биздин ар бир жарандан 9% боюнча эгерде сиз билген болсоңуз комментарийге калтырыңыз, а билбегендер да калтырып коюңуздар. Билбегендер канча жалпылап көрөлү. Эл баамдасын. Эми ушул алымдар кеңеши муфтият ушул 9%ды кантип адалдаштыргандыгы тууралуу ушул жоопко, ушул суроого дагы сиздер менен чогуу күбө бололу. Муфтиятты биз 3-чарылышта сиздер менен биргеликте чыгарып беребиз. Биз менен бирге болуңуздар.